Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Эч ким эч качан унутулбайт. Ар бир курман болгон жан биздин бүгүнкү күнүбүз үчүн. Күтүүсүздөн чабуул жасаган фашисттик Германиянын баскынчыларынан ата мекенди коргоо үчүн жашы жеткен эр азаматтардын баары согуш талаасына аттанышып, карылар, апалар, анан жаш балдар гана тылда эмгектенишкени баарыбызга маалым. Топонбай ата дал ошол 1941-жылы 15 жашта гана болуп, жашы жеткенче тылда эмгектенип, качан гана 18ге толгондо эл катары колуна курал кармап, 1944-жылы согуш талаасына аттанып кеткен. Мен согушту 41-жылы 22 июнда укканбыз. Согуш базаларынын алдында күн тутулган. Андан кийин воскресенье болуш керек, согуштун башталган күнү. 44-жылы мен 15 жашыман, 14 жашыман тартып колхоздо тылда иштедим. Çöp çaktıq, araba tarttık, sokaydadık, barımız açka. Taladagı egin talasından kodra terel desen eşteki yok. Barın terip ketken. Oşontip bizden kalkosta iştegende jaş balдар, kargan çaldar, kempirler, ayalдар gana kalgan soğuşka barbay. Kayıkta biraz soğuşka. Soğuşka balдар ketken. Birörünün atası gitti, birörünün güyösü gitti. Şunday soğuşka ketip kalganları bir yakta jalangına kargançalдар kalgan. Soğuş атын эч кимге ыра көрбөгөн Топонбай ата жеңишке жетишибизде биримдигибиз, ынтымагыбыз бизге дем күч болуп, кыргыз орус дебей бир муштумдай түйүлүп, ата мекен үчүн жан аяган эмеспиз дейт. Колхоз менен тыл менен тиги фронт өкө ынтымакты болгон. Колхоздогулар эч кандай эмгек күнгө эчтеке алган эмес. Алган оокаттардын баарын буудайды алса, барпырса дагы алардын баарын тегирмеңге салдырып фронтко жөнөткөн. Солдаттар тамаксыз калбасын деп. Андан кийин экинчи жеңишибиздин себеби биздин армия ынтымакты болгон. Анда орус, кыргыз же болбосо жердеш тияк бияктан сен оштон сен чүйден деп эч ким айткан эмес. Орус, кыргыз аралаш жеңишти гана бүтүрүш үчүн гана аракет кылганбыз. Согуштан кайтып келген соң эмгек жолун улап, бөлө куруп, көптөгөн элибиздин сыймыктанчу кишилерине мугалим болгондугун да айтып өттү. Бүгүнкү майрам дал мына ушул аталарыбыздын эрдиги менен келгенин эч убакта унутпай, аларга таазим жана алкыш айта жүрөлү. Тынчтык болсун.